Assalamu алейкум, браттар. Бүгүн азыр сиздерге Worldmaster X5'ti кантип тамдаш керек, эмнесине көңүл буруш керек, батарейкасы жөнүндө бир аз кыскача сөз кылабыз. Мынтип пистолетиңерди чыгарасыңар дагы анан басасыңар. Спорт, эко. Бир пальчик менен бассаңар айланып кетет. Лайфхак. Эң эле баштаганда Worldmaster X5'тин 3 комплектациясы болот. Батарейка боюнча 300'лük, 400'лük, 500'лük деп коюшат. 300, 400, 500 плюс дейт. Ал негизине карайт десе, батарейкасынын чоңдугуна, көлөмдүгүнө, емкостуна дейбиз. Эми кайра артка келсек, батарейканын негизи эле кандай батарейка турат ал Worldmaster X5'те. Worldmaster X5'те литий-ионный деген батарейка турат. Мисал үчүн, литий-ионный деген батарейка кайсы дагы машиналарда турат десе, Лилерде турат, Volkswagen'lerde турат, ID6, ID4, Zikir'larda турат. Бардыгында, башкача айтканда, кымбат электричкалардын бардыгында, немести бүт бардыгында, Audi'лерде дагы литий-ионный батарейкалар турат. Неге литий-ионный десе, бул кубаттуулугу күчтүү болот, отдачасы жакшыраак болот, ускорение башкаларга анан срок службы да көбүрөөк болот. Бирок бул кымбат батарейкалардын арасына кирет. Worldmaster'де кудум ушундай литий-ионный батарейкалар турат. Ал эми дагы көп кездешкен литий железофосфатный деген батарейка бар. Бул көбүнчө бюджетный арзан электричкаларда турат. Мисалы, BYD'нин дээрлик бир $30,000 чейинкилердин көпчүлүгүндө ушундай железофосфатный деген турат. E5, жана кроссоверлери көпчүлүгүндө. Бир гана жана кымбат модельдеринде 30тан так бааларына жаңылышы мүмкүн 30,000ден 40,000ден өйдө райондо болгондогу премиальныйларында уже литий-ионный турат BYD'лерде. Калганын көбүндө бюджетныйларда железофосфатный деп турат. Эконун эмне айырмасы бар? Литий-ионный менен железофосфатныйдын. Литий-ионный кубаттуулугу күчтүү, отдачасы жакшы, минустары да бар бунун. Бул литий-ионный кышында жакшы иштейт. Бул кышында кичине трайт этип калышы мүмкүн дегендей. Отдачасы слабыраак болуп калат. Буга кыш жай без разницы. Минус жактары бул бат зарядка бар го, станцияларга барып зарядтаган. Бул канчалык көп бат зарядка колдонулса, ошончолук бат отура баштайт. Ошон үчүн үйдөн зарядтагандарга бул мындай вечный деп перекуптар айткандай, вечный батарейкага айланып кетиши мүмкүн. Бирок андай болбойт. Срок службасы. А буга быстрый зарядка айырмасы жок. Мындай көп таасир эте бербейт, иштей берет. Эко тең күйөт. Көпчүлүк видеолор көрсөңөр литий-ионный күйөт, буну күйбөйт дейт, бирок бул деле күйөт. Бул күйгөндө буга караганда температурасы каттуураак күйөт. Просто бул күйгөндө газы чыгып, газ болуп көп чыгып кетет. Ошондуктан буну көп күйбөйт деп коюшат. А бирок бул тешилгенде бул жанагы батарейканын корпусунун ичинде болот, ал жактан газ чыгып кетпейт. Анан күйгөндө охохо буф деп эле күйөт. А бул кадимки деле күйөт, видеолорун көрүп атасыздар. Экөөнү тең күйүш үчүн эмне болуш керек десе, тешип кирип кетиш керек, жада бир нерсе болуш керек. Батарейка күйгөн бардыгы күйөт. Ал уже корпусун карап жакшылап карайсыңар. Бийик машиналарга күйүп кетиш деген ал оор маселе болуш керек. Литий-ионный кымбат батарейка, производствосу кымбат батарейкалардын болуп эсептелет. Бул арзаны. Бул кымбат, бул арзан, жаттап калгыла. Ошон үчүн бул бюджетныйларга тагылат дагы, анан жапжаңы пакеттеги машина $10,000 болуп калышы мүмкүн. Мисалы, BYD E2-лар $12,000, $12,500 жапжаңына сатып атат да. Железофосфатный менен. Бул менен болгондо ал кыйла эсе, балким эки эсе кымбаттайт беле ошондой. Отдачасы. Плюс емкость. Мисалы, бунун 60 киловатты менен бунун 60 киловатты эки башкача болуп эсептелет. Бунун 60 киловатты менен мындай условно болжол. Мисал үчүн 100 км жүрсө, бунун 60 киловатты менен мисал үчүн 80 же 70 жүрөт дегендей. Даже 50 жүрөбү ушундай да, азыраак жүрөт. Кармаган немеси дагы батарейканы, энергияны сактаганы, светти сактаганы жагынан да айырмалар бар. Кыскача айтканда, бул жакшы, бул деле жакшы, бирок бул премиальный, бул арзан вариант. Ушундай премиальный, жакшы, кымбат, производствосу кымбат болгон батарейкалар арзан, азыр арзан сатылып аткан Worldmaster X5'лерге тагылат. Эмне кеттик браттар, дальше. Жана башында айтканда 300, 400, 500 км деген комплектацияларда батарейканын көлөмдөрү кандай болот? 300 дегенде
интернеттеги маалыматтарга таянсак, көбүнчө 48 бирок 46 деген жерлер да бар экен, бирок 48ге көп таянабыз. 48 киловатт батат. Заводдон чыккан 100 деген сок 100 деген вариантта максимальный батышы 48. 400 километр жүрөт дегенге 52,5 киловатт. 370 вольт 500 километр жүрөт деген комплектацияга 56 киловатт. Дагы бир источниктерде 59 киловатт деген жерлери бар. Эми ал киловатт заводдон чыккандагы киловатты да. Анан бул үчөөнү машинаны карап туруп кантип айырмалайбыз дейт. Бирөөлөр убакта адашып калып, китайстер алдап коюп, көпчүлүк башында сатып жүргөндөрдөн 300-дүктү 400-дүк кылып, наклейкаларын алмаштырып, 300-дүктөр сатылып кетти, биздин рынокко кирип кетти. Сатып алып жөнөтүп атканда Китайдагылар деле ана 400 деген наклейкасы турат го деп 300-дүктү 400 деп сатылып калып атат. Ошон үчүн кантип айырмалайсыз? Биринчи эле айырмалай турган нерсеси 300-дүктү билиш оңой эле. Не кыласыз десе, машинанын астына эңкейип караганда эле, азыр караганда эле батарейкасы кыска болот. Арткы дөңгөлөк жакта бош орун көп болот. Кыска экен дароо эле көрөсүңөр. Ал 300-дүк, ал сомнениясы жок. Кыска болгону менен ичинде батарейкасы көп 400-дүк болушу мүмкүн деп өзүңөрдү алдабагыла. Мен айдап атканда полный 100% зарядтасам батарейкасы кыска, бирок бул жакта полный зарядтаганда 400 деп көрсөтүп атат деп дагы өзүңөрдү алдабагыла. Биринчиден 400 километрди оңдоп койгону панелдеги, аны компьютерден оңдоп койсо болот. Машинага айтат, сенин батарейкаң 52 киловаттык деп жазып коет. Машинанын компьютер 52 киловаттык турат экен деп 400 деп жактан көрсөтүп калат. Ал биздеги эле компьютерщиктер аны кыла алат. Эми компьютерден диагностика менен дагы кантип текшерсек болот деген жерлер бар. Бул жерде машинаны тандап атканда көп жөнөкөй машиналарда пробегти караганды көрүп калганбыз да. Пробегке келсек, электричка, именно Workmaster Expert, Workmaster'лерде дагы жалпы болушу мүмкүн. Пробегти скручивать этип коюшса, компьютер оригиналын эч качан билип бере албайт. Айтышат келиптер, биздин компьютер укмуш, дилерский компьютер, катуу компьютер ал көрүп берет дейт. Жок, анда дагы көрүп бере алышпайт. Скручивать этти, значит, оригиналды эч качан биле албайбыз. Бирок ак негизги бизге көп келип аткан ак Workmaster'лердин баардыгы такси болгон, же корпоративный машина болгон. Алардыкы 200 миңдин тегерегинде. Элдикилер 250-300гө чейин барат. 30 миң, 40 миң, 50 миң дегендер ал уже 100% скрученный болот. Ошондой эле сок деген нерсе бар. Батарейканын канчалык көлөмү дагы рабочий состоянияда калгандыгы жөнүндө белги сок деген. Сокту да скручивать этип коюшат, өзгөртүп кое берет. Каласа 100 кылып коет. Азайтып коюшпайт, аны уже көбөйтүп коюшат. Аны көбөйтүп койгондон кийин аны дагы компьютер билип бере албай турат. Ошол жери бар. Эми сокту кантип текшеребиз? Примерно состояниясы кандай экен десек, мисалы үчүн 300-дүктү текшергенди үйрөндүк да, 48 киловатт батат. 300-дүктү 48 киловатт батса, мисалы үчүн 0го жакын кылып түшүрөсүңөр, анан үйдөн зарядтагандар канча киловатт киргенин көрсөтпөйт. Платный, быстрый зарядкага барасыңар, сайгандан кийин приложениядон канча киловатт киргенин көрсөтөт. Мисалы үчүн 48 киловатт кириш керек болгон болсо, сиздердикине 40 киловатт кирген болсо, ошодон процентин чыгарасыңар. Мисалы үчүн, эгер оригиналында 100% болсо, силерге келгендики емкости 90% болгон болсо, 48ден минус 10% кыласыңар. Анан кийин болжол 5 киловатт минус болуп 44 же 43 кириш керек болот. Ошол менен өлчөсөңөр болот. Ошого жараша канча жүрүп береткенин дагы көрөсүңөр. Башкаларга да тиешелүү ушундай. Эми бул жерде жазылып турган 300 вольт деп турат да. Анан 340 вольт, 370 вольт. 400-дүк менен 500-дүктү дагы переделка кылып коюшат. Экөөнүн аккумуляторунун көлөмү, формасы бирдей болот. Бир гана 400-дүктүкү ичинде бош орундар калат. Видео кошуп коебуз, бош орун калат. 500-дүктүкүнүн бош орун жок болот, толук болот да. Ичинде батарейканын чоң көлөмүнүн ичинде модулü болот. Видеодо көрөсүңөр, кара модуль болот. Модулдун ичинде 4 ячейка болот. Ошондой модулдан 300-дүккө 18 штук, буга 21 штук, буга
адашпасам 26 штук батат. Ошону да көрсө болот, билсе болот. Бул экөөнүн айырмасын билиш үчүн 400-дүктү 500-дүк деп переклейка кылып коюшса, аны билиш үчүн компьютерге салганда вольтаж көрсөтөт. Вольтаж бул уже алданылбайт. Машина канча вольт берип атканын көрсөтүп берет. Ошол вольтту машинада көрсөтүлгөн амперажга көбөйтсөңөр канча киловатт экени чыгып калат. Мисалы 300 вольт, 400-дүк 300 вольт, 340, 350 вольт көрсөтөт. Ошону амперажына көбөйтөсүңөр, ушул киловатт чыгат. Мисалы 350-нү 170-ке көбөйтсөңөр 52 киловатт келип чыгат. Бул ушинтип вольтаж батарейкасы канчалык көлөмдө экенин билсеңиздер болот. Заказ кылып атканыңарда же сатып алып атканда компьютерге салдыртып, жөн эле сокту көрүп койбой, вольтаж менен көргүлө. А сокту көбөйтүп коюшу мүмкүн экендигин билгениңизден кийин аны айдап, зарядкасын азайтып, заряд кылып, канча киловатт батканына жараша ошончо сокту оригиналын билсеңер болот. Болжол. 300-дүк, 400-дүк, 500-дүк батарейкалар менен булар канча жүрөт деген жери бар. 300-дүк түз жерден 300 км жүрөт деп китайцтар өлчөп берген. Ошон үчүн 300, 400, 520 деп жазган. Ошого жараша шаар ичи 300-дүктүн соху, бизге көбүнчө соктор 90 тегерегине келет. Бирок соху аз болгон машиналардан келет. Мисалы 90 менен бул 250 жүрүп берсе шаар ичи, бул 350 жүрсө, бул 450 тегерегине жүрөт. Эми мен 400-дүк деп бирок 300-дүк чыгып калды деген жаман жерлер болот. Ал жерде не кыласыңар десе, майла жок, ал алган болсоңор эми ошого разы айдайсыңар. Мисалы 300-дүк 90 сок менен болсо 250 жүрсө, 400-дүк 90 сок менен 350 жүрмөк, көбүрөөк жүрөт. По-любому бул азыраак жүрөт буга караганда. Негизинен 300-дүк 400-дүккө караганда арзан болушу керек эле. Бирок бизге кытайлар дагы бизге жана башка сатуучуларга алмаштырып айтпай 400-дүктүн баасы менен жөнөтүп койгон. Китайга биз запрос кылсак, 300-дүктөрдү бизге арзан керек деп сурасак, алар жок деп коюшту. 300-дүк негизи жок деп. Балким бардыгын уже 300-дүктөрдүн баардыгын 400 кылып переклейка кылып элдерге сатып аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан буну 300-дүк арзаныраак болот деп баасын түштүрүштө смысл жок. 400-дүк менен 300-дүктүн айырмасында баасы жок дегенге барсак деле болот. Бирок 400-дүк 300-дүккө караганда көбүрөөк жүрүп берет, ал уже факт. Но деген жери бар, батарейка состояниясына жараша. Кээ бир учурларда 400-дүктүн батарейкасы слабый болуп, 300-дүккө караганда, 300-дүк жакшы батарейкасына караганда азыраак жүрөт 400-дүктөр. Ошон үчүн батарейкасына көңүл буруп тандап алганыңар дагы дурус болот. Эми жалпысынан бул батарейка жөнүндө сөз болду. Электромобиль тандоонун алдында эң негизги көрсөткүч бул батарейкасы болот. Волтмейстердин көпчүлүгү кузову краскаланган, бампери чийилген болуп келет. Кузовуна көп көңүл бурбагыла. Дээрлик 90% машиналар Волтмейстер X5-тер буу болгондуктан жана таксиде же корпоративде болуп жүргөндүктөн эшиктери краскаланган болот, бамперлер, капоттор краскаланган болот. Даже эшиктер урулбаса деле краскаланган учурлар чыгат бир слой краска менен. Неге десе, ал жерге наклейка чапталган болот, наклейка көпкө жүрөт, биздеги Яндекстеги сыйрыгандан кийин издери калат, аны жөн кетире алышпай краска менен жабып бүтүрүшөт. Анан кандай краскасы бар болсо, актын дагы түрлөрү бар да, 50 оттенков серого дегенде, 50 оттенков белого да бар. Окшошпогон ак түс менен ар кандай боеп койгон учурлар болот. Молочный рак, теплый рак, темный рак ак менен келип айырмалар чыгып калат, томдор ар кандай болуп. Ал жагына көп көңүл бурбайсыздар, эми ал биринчи көрсөткүч эмес. Биринчи көрсөткүч батарейкасы, андан кийин көңүл буруп кое турган жерлери мотор жак. Voltmeister X5'tin 160 киловаттык жакшы моторлор турат экен. Мотордун бузулду деген учурун биз көрө элекпиз. Жүздөгөн, миңдеген машина келип калды уже Кыргызстанга. Анын мотор бузулду деген учур мен уга элекмин. Мастерлериме канча сүйлөштүк. Андан кийин мотордон сырткары 3 негизги чоң запчасть бар экен. Мотору, электромотору, андан кийин редуктору, коробкасы деп коелу, коробкасы. Ошону машина сатып алып атканыңарда, эгер машинаны алып келген перевозчиктер майын алмаштырган болбосо, майы жакшыбы жаманбы күмөндөнбөй акча аябай дароо алмаштырып койгула. Dextron 6 деген жөнөкөй май коюлат экен. Эң жакшы кымбат майы 2500 сом менен, манолдукка 2500 сом менен бүтөт экен.
арзандап 1500 сом эле бүтүрсө болот. Ошону биринчи очередде алмаштыргыла. Ошол майды көп алмаштырбай айдап койгондордуку редуктун ичинде тиштери сынып калган 1-2 случай болгон экен. Аны дагы алмаштырууну коюшат экен. Ал без проблем. Аны диагностика кылганда машинаны көтөрүп, холостой ход менен дөңгөлөктөрдү айлантканда гул чыгып калат экен. Именно подшипниктерден эмес, редуктор жактан. Аны Сталбек деген байкебиз жана башка усталар текшерип берет экен, Кудай бергенде. Анан үчүнчү олуттуу болгон запчасти ичинде инвертор дегени болот экен, мындай бир чоң бир коробочка. Ошо коробочка ичинде мээси бар экен. Платалар, компьютерлары ошонун ичинде көп жайгашкан экен. Батареядан токто алып, двигательге, моторго берген, ошол иш аткарат экен. Ошол жагына да көңүл буруп коюш керек экен. Ошонун ичинде бир нече запчасть бар экен, бузулуп калышы мүмкүн болгон. Текшергенди дагы текшертип, рабочий состояние экен, текшерип алганыңар дурус болот ал жакта. Көп учурда дароо билинбейт экен. Анан ошол инвертордун прокладкасы бар экен. Инверторду Workmaster X5'ин ичинде антифризи бар кадимки эле. Батарейканы жылыткан, моторду муздаткан, батарейканы муздаткан, ушундай антифриз бар. Жана кошумча ошо инверторду муздаткан жерлери бар экен, ошо антифриздин. Ошол экөө кошулган жерде прокладкасы болот экен. Прокладкасы 5-6 жылда эскирип, кургап калып, кадимкидей эле крышка клапандын, мотордун, ДВС'тин крышка клапандагы прокладкасы кетип калып, антифриз моторго коюлгандай эле, анын да ушундай жери бар экен. Аны профилактика катары машинаны алган болсоңор, канча акча кетет билбейм, бирок усталар кылып берет экен. Инверторду чечип, прокладкасын алмашып, кайра жабып берет экен. Ал кургап кетип, суусу антифриз инвертордун ичине платалардан кирип кетсе, замыкание болуп, платага түшүп калат экенсиңер. Ал арзан эмес ремонт болуп калат экен, $400-500 чейин чыгым чыгып калат экен. Ошон үчүн акча аябай прокладкасын да алмаштырып койсоңор дурус болот. Анткени келген 5 жылдык машиналардан биринде да прокладка алмашкан эмес. Бизде ушундай случайлар болду. Усталарда 2-3 машина турат, прокладкасынан суу өтүп кетип, замыкание болуп, платалар күйүп калган учурлар бар. Текшере турган дагы бир кайсы жерлер болсо, баарыбыз эле билген ходовкасы. Заказ кылганыңарда же келгенде машинаны жасап, даярдап, силерге даярдап бербеген болсо, ходовканы текшерип аласыңар, аны жасап коюш өтө эле кымбат эмес. Workmaster'ге запчастьтер, бардык запчастьтер бар. Даже инверторунан бертип плата, мотор, сатор бүт бар. Ходовка такыр проблема эмес экен. Ходовканы любой ходовщикке барып жасатып аласыңар. Колодка, подшипник бүт барын жасатып аласыңар. Көп учурда эмнелери бузук болот экен десе, кээде амортизатор жаман иштейт. Toyota'ныкын же Workmaster'дин оригиналын салып коесуңар. Подшипниктер кургап кеткен болот экен. Дөңгөлөктөр по-любому көп учурда слабый болот, бияктан алмаштырып аласыңар. Анан дагы көп айтышат, RAV4-ники түшөт экен. Toyota RAV4-нин запчастьтин ходовкасын салып койсок болот экен дегендер да болот. Айдагандардан жана негизи эле усталардын жана запчасть саткандардын кеңешине байланыштуу желательно өзүнүн оригинал запчастьтин салган жакшы дейт. Ал дагы бар. Неге дегенде, бул жөнөкөй кроссовер, кадимкидей спорт эчтей, RAV4-нин көлөмүнө эле чоң кроссовер. Бирок салмагы оорураак. 500-600 кг оорураак. Бул 2 тонна 100 кг чейин болот. Жөнөкөй кроссоверлер андан жеңил болот. Ошондуктан запчастьтер, ходовка жактагы амортизатор, сайлент блок, подшипниктер болобу бардыгы Toyota'ныкы Toyota'га расчеттолгон, өзүнүн салмагына, Workmaster'дики өзүнүн оор салмагына расчеттолгон болот. Ошондуктан өзүнүн оригинал запчастьтарын салсаңар дурус болот. Ошондой браттар, бул негизги биздин болгон Workmaster айдап, Workmaster сатып атканыбызга байланыштуу айткан кеңештерибиз. Машина аларыңарда ушул жактарын карап, текшерип алгыла. Эгер бир нерсени калтырып айтам деп унутуп калган болсом, комментарийге өзүңөрдүн кошумчаңарды жазгыла. Чогуу талкуулап, жакшы машина тандап алгыла. Негизинен менин жеке оюм, бул кандай унай экен, брат? Жактыбы, алсам жакшыбы дегенге келсек, бул Workmaster X5 жөнүндө сүйлөп атабыз. Workmaster X5 мындай типичный кроссовер экен. Sportage дагы Hyundai'лардын кроссоверлери, Toyota'нын кроссоверлериндеги деңгээлдеги эле экен. Люксовый кроссоверлер, Lexus'тун RX, MRX, NX-лерине көлөмү ошондой эле, бирок алардын эми ички материалдары башка болушу мүмкүн.
Бул стандартный жөнөкөй базовый комплектациясы менен жумшак, комфортный, жап-жаңы машина. 2020-жылкы бизге азыр 2020 келип атат, эмдиги жылдан баштап 21-лер келип баштайт. Алыш керек билсе, алыш керек браттар. Башында 2020, 21, 22 жылдары келип баштаганда булар 30 миң тегерегинде турган. Былтыр эле 15 тегерегинде сатылып аткан. Азыр 400'лük комплектацияны в наличии 7,5'дан өйдө ала аласыңар. 7,5 миң долларга сонун чек-чегени тандап аласыңар. Өзүнүн басына арзан дебейин. Өзүнүн басына арзан болуп атат. 7,5 эмне машина ала аласыңар? Мындай айтканда нормальный деңгээлдеги бир кореец деле ала албайсыңар. Бул деңгээлдеги машина 7,5 келбейт. Бул эле келет болуп атат да. Өзүмө да жакты, шаарда айдадым. Кимге бул машина ылайык болот экен десе, шаарда айдап жүргөн вообще топчик экен. Анан Бишкекке Кара-Балтадан, Токмоктон, Кеминден келип иштегендерге өтө сонун экен. Эртең бир зарядка кылып алып келесиңер, кайра кетесиңер. Эч кандай расходуңар жок болот жолго. Анан кийин 300'лük, 400'лük, 500'лük менен алыс жолго чыгаламбы дегендер 500'лük менен любой жака чыга бересиңер. Ошко деле жетесиңер. Ортодон бир заряд кыласыңар, обед кылып жетип барасыңар. 400'лük менен бир зарядка же болбосо 2 заряд кылып жетесиңер. 300'лük менен кичине орраак болуп калат Ошко жетиш. Бирок үчөтең көлгө без проблем. 300'лük менен Кочкорго да кирип баргандар бар. Алыс жолго да жакшы. Трассаны жакшы кармайт. Биз трассадан 140-150 чейин көтөргөнбүз. 160 чейин көтөрүп айдаганбыз. Мындай алып жүрүшү жакшы экен. Оор, жумшак, сонун машина. Биз кеңеш беребиз. Коркпой ала бергиле браттар. Дагы айтып кетчү нерсе, заводу жабылган деп беришет. Заводу жабылгандыгына 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Банкротство процесси бүттү демиш болуп атышат. Анан кийин башка бирөө сатып алды болуп атат 18 миллиардка. Эми жакында жаңы модель машиналарды чыгарып баштайт дейт. Жаңы модельдерди чыгарып, дилерский центрлери ачылып Китайда башталгандан кийин буну Китайдагы баасы өссө, бизде дагы автоматически өсөт. Дагы басап айтып кетчү нерсе, булар растаможкасы арзан болуп атат да, квота болуп, льготный болуп. Ошондуктан ал льготный канча бар экенин билбейм, бирок льготный түгөнгөндө бул машиналардагы 2 миң долларга чейин растаможка болуп, дароо баасы 2 миң долларга чейин минимум кымбаттайт. Ошон үчүн браттар, азыр мүмкүнчүлүк болуп атканда машина издеп жүргөн болсоңор, таксовать этесиңер, үйүңөргө болобу, жакшы вариант. Эң көп сатылып аткан машиналардын бири. Коркпой ала бергиле браттар. Ассаламу алейкум.